Чегара маселеси түбөлүккө чечилди. Президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чегарасы боюнча келишимге комментарий берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жихад пландаган террордук топтун 30 мүчөсүн кармады. Ажылык 2025 зыяратчылардын документтерин визага даярдоо иштери башталды. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп, кыргыз-тажик чегарасы боюнча түшүндүрмө берди. Кече Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чегарасы боюнча макулдашуу тууралуу өзүнүн пикирин билдирип, бир катар дооматтарды келтирген. Өлкө башчы анын баарын демагогия деп атап, депутаттын 3 күндө пикир алмаштырган себебин изилдөө керектигин айткан. Мисалы, кечээки күндө Ворухту айтып жатат. Биз 19500 гектар жер берип койгондой айтты. Ворух өзү илгертен берки карталар боюнча 14500 гектар жерди ээлеп турат. Андан сырткары воруктуктар 5000 гектарды түзгөн биздин жайлоону пайдаланып келишкен. Ал жайлоого биздин жергиликтүү эл Ворух аркылуу гана баргандыктан бүгүнкү күндө эч ким пайдаланбайт. Ал жайлоого барчу башка жол жок. Ошол жайлоону толугу менен бизге таштагыла. Ордуна биз силерге башка жерден 5000 гектар жер берели, алмашалы дешкен. Биз жок, баарын эмес, 1000 гектар гана алмашалы деп 1000 гектар калтырып, ордуна чоң алайдан 1000 гектар жер жайлоо алдык. Ошону менен Ворух 15500 гектар менен токтоду, бүттү деген Жапаров. Ошондой эле президент эл өкүлүнүн достук айылы Ворухка дарбаза болуп турат деген сөзүн жокко чыгарды. Анын айтымында экөө эки башка жакта турат. Мамлекет башчы экинчи тарап деле өз бийлигин сындап жатканын айтып, эки мамлекеттин ортосунда чегара чечилип жатканда бир айылдын кызыкчылыгы болбошу керектигин айтты. Соңунда мамлекет башчы чегара боюнча сөз көп экенин, убагы келгенде анын баары айтыларын кошумчалады. Маек менен толук 7 каналдын сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча массалык түрдө чакан ГЭСтер курулуп жаткан аймактарда жергиликтүү калк тараптан бут тосуулар болуп жатат. Бул тууралуу да президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Өлкө башчынын айтымында жалпы республика боюнча 40 чакан ГЭС иштеп жатат. Ал эми 37 ГЭСтин курулушу башталган. 18 чакан ГЭС быйыл ишке кирет. Урматтуу мекендештер, өлкө боюнча чакан ГЭСтер курулуп жаткан аймактарда жергиликтүү калк тараптан бут тосуулар болуп жатат. Суубузду кирдетип жатасыңар дешип, жол тосуп, курулушчуларга тоскоолдуктарды жараткан учурлар катталды. Ар бир жергиликтүү бийлик өкүлү силердин аймагыңарда курулуп жаткан чакан ГЭСтерге мейли менчикпи же мамлекеттикпи максималдуу түрдө жардам бергиле. Ал эми жергиликтүү тургундарга айтарым, курулуш иштерине тоскоол болбогула. Курулуш иштери күндүз жүрөт. Эртең менен эрте суу булгуна электе таза суу алып алгыла. Ыңгайсыздыкка 3 ай чыдап койгула. Курулуш иштери көп болсо 3 ай жүрөт. Курулган ГЭСтер өмүр бою мамлекетибизге, өзүңөргө жана келечек муундарга кызмат кылат. Ошондуктан курулуш иштерине өзүм билемдик менен тоскоол кылбагыла. Келечек муундарга кызмат өтөп кетели деген мамлекет башчы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Вьетнам Социалисттик Республикасына расмий сапар менен барды. Ханой шаарындагы Нойбай эл аралык аэропортунда ардактуу кароолдун ротасы тизилип, эки мамлекеттин желектери илинген. Сапардын алкагында Минкап башчысы өлкөнүн жогорку жетекчилиги менен жолугат. Анын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтыктын негизги багыттары саясий диалогду бекемдөө, соода-экономикалык байланыштарды жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү маселелери талкууланат. Мындан тышкары бир катар документтерге кол коюлат. Адылбек Касмалиев расмий визиттин алкагында Вьетнамдын бизнес коомчулугунун өкүлдөрү менен болгон ишкерлердин форумуна катышат. Анын жүрүшүндө соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү келечеги талкууланат. Өлкөдө жихад кылууну пландаган террордук топтун 30 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча бул уюмдун мүчөлөрү жашыруун жайларда чогулуштарды өткөрүп, радикалдык идеяны жайылтып, террордук ишти каржылоо үчүн акча чогултуп турушкан. Топтун иши чет жактагы эл аралык террордук уюм тарабынан координациялангандыгы белгиленди. Ошондой эле алар өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө каршы жихад жасоону атайын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине террордук актыларды пландаганы айтылды. Мектептерде 12 жылдык билим берүүнү этап менен киргизүү уланат. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги билдирди. Анда өлкө жетекчилиги тарабынан айтылган бардык сын пикирлер жана сунуштар эске алынары белгиленген. Билим берүүнү трансформациялоо 6 жаштан окууга алуу менен чектелбейт. Реформа окутуунун сапатын жогорулатууга, мектеп программасынын жүгүн жеңилдетүүгө жана билим берүү системасындагы көйгөйлөрдү жоюуга багытталган деп жазылат маалыматта. Ошондой эле бул өнөктүккө каражат республикалык бюджеттен бөлүнөрү,
көрдү. Ал инфраструктураны, окуу программаларын жана китептерди жаңылоого жумшалары айтылды. 12 жылдык системага өтүүдө окуучулар кесибин алдын ала аныктоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул жаңылбай окууга тапшырууга жардам берет. Мектептердеги орун тартыштыгы да көз жаздымда калган жок. Жаңы системаны киргизүүдө мектептер жана кошумча корпустар курулат деп жазылган маалыматта. Кыргызстанга Орусиядан тоок этин мыйзамсыз алып кирүү фактысына бөгөт коюлду. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, Ак Тилек автожол өткөрүү жайында чек ара ветеринардык көзөмөл кызматынын инспекторлору товарларды текшерүү учурунда Орусиядан 21 тонна канаттуулардын этин алып келүүдө мыйзам бузуулар аныкталган. Белгиленгендей, жүктө эч кандай маркировка болгон эмес. Инспекторлор тарабынан тиешелүү кайтаруу протоколдору түзүлүп, жүк Орусияга кайтарылды. Быйылкы ажылык зыяраттын уюштуруу алкагында документтерди визага даярдоо иштери башталды. Бул тууралуу муфтийдин орун басары Жолдошбек Абдылдаев билдирди. Зыяратчылардын документациясын тыкыр текшерип, визага даярдоо иштерине старт берилди. Жарыян негизинен 2 этаптан жүргүзүлөт. Алгач ажыга барчулар текшерүүдөн өтөт. Андан соң визага даярдалат, деди ал. Абдылдаев өз сөзүндө ажылыкка кызмат кылуу өтө сооптуу жана жооптуу иш экенин белгилеп, ажылыкты уюштуруу иштери диний башкармалыкта бир нукка түшүп системаланып калганын айтты. Белгилей кетсек, быйыл кыргызстандыктар үчүн ажылыкка 6060 орун бөлүнгөн.